Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Сиздер менен бүгүн ушундай фрикадельки менен өзгөчө тамак даярдайбыз. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эң биринчи биз фрикаделькилерибизди даярдап алабыз. Ал үчүн фарш, пияз жана чеснок керек болот. Пиязды жана чеснокту ушундай чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп, азыр блендерден өткүзүп алабыз. Блендерден өткүзүү шарт эмес, теркадан өткүзүп алсаңыздар да болот. Достор, менин каналымда көптөгөн даамдуу тамактардын, торттордун, салаттардын рецепттери бар. Кирип, көрүп, эгер видеолор жакса, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңиздер. Майдаланган пиязыбызды фаршыбыздын үстүнө салып, татымына жараша туз кошобуз. Өзүңүздөргө жаккан кошулмаларды кошуп алсаңыздар болот. Мен мурч жана кориандр коштум. Жакшылап аралаштырып алабыз. Фрикаделькилерибизди даярдап алабыз. Ал үчүн колубуздун учуна фарш алып, алаканыбыздын ортосу менен тегеретип отуруп, фрикаделькилерибизди даярдап алабыз. Мынакей достор, биз бардык фрикаделькилерибизди даярдап, доскабызга тизип алдык. Эми тамагыбыздын подливасын даярдайбыз. Ал үчүн бизге 1 пияз, 4 картошка жана 1 сабиз керек болот. Азыр бардык жашылчаларыбызды майдалап туурап алабыз. Өз каалоолоруңуз боюнча таттуу калемпир кошсоңуздар да болот. Мен кызыл калемпир коштум. Казаныбызга өсүмдүк майынан куюп, майыбыз кызыганда пиязыбызды салып, кызарганча кууруйбуз. Пиязыбыз кызаргандан кийин сабизди салып, 2-3 минутадай кууруп алабыз. Таттуу калемпир жана картошкабызды салабыз. Томат пастасын салабыз. Же бул тамакка помидор кошсоңуздар да өтө даамдуу болот. Томаты кызарганча кууруп алабыз. Үстүнө суу куюп, 15-20 минутта кайнатабыз. Тамактын подливасы бышканча биз гарнир даярдайбыз. Өзүңүздөргө жаккан гарнир даярдап алсаңыздар болот. Мен бүгүн вермишель менен күрүчтү аралаштырып жасайм. Ал үчүн идишибизге өсүмдүк майынан куюп, кызыгандан кийин вермишель салып, кызарганча кууруп алабыз. Вермишельди кызарганча кууруп алдым. Эми үстүнө жуулган күрүчүбүздү салып, дагы 2-3 минутадай кууруйбуз. Күрүчтүн бетин жаба тургандай кылып суу куюп, суу тартылганча кайнатабыз. Татымына жараша туз салабыз. Биздин күрүчүбүздүн суу тартылды. Эми капкагын жаап, жай отко 10 мүнөткө дымдап коебуз. Тамагыбыздын шорпосу кайнап жатат. Татымына жараша туз салабыз жана даярдап алган фрикаделькилерибиздин баарын салып чыгабыз. Баарын салып аралаштырып алгандан кийин 30 мүнөткө фрикаделькилерибиз бышып даяр болгуча кайнатып бышырып алабыз. Тамагыбыз 30 мүнөт кайнады, фрикаделькилерибиз бышып даяр болуп калды. Эми мен бул тамакка 1 куту консерваланган жүгөрү кошуп жасадым. Эгер сиздерге жакпаса, кошпой койсоңуздар да болот. Тамагыбыздын подливасы даяр. Мынакей достор, биздин гарнирибиз да бышып калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, күрүчтөр эзилбей, рассыпчатый, аябай сонун гарнир болду. Эми тамагыбызды салып даярдайбыз. Бул тамакты кооздоп салганга мага ушундай кесе жана пияла керек болот. Ушундай кесенин ортосуна пияланы коюп, чекесине гарнирибизди тегиз кылып, тыгыздап, басып салып чыгабыз. Үстүнө тарелкабызды коюп, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып оодарабыз.
Бизде гарнирден ушундай форма пайда болду. Үстүнө подливабызды куюп, өзүңүздөргө жаккан аш көктөр менен кооздоп, дасторконго суна берсеңиздер болот. Мынакей биздин тамагыбыз даяр. Достор, сиздер да менин рецептим менен бул тамакты сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул тамак баарына жагат деген ойдомун. Видео жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.